Өлкөбүздө бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алууларда жүргүзүлүүчү тендер механизми мыйзамдан алынып салындыбы же жөн гана сөздөрдүн алмашуусу болдубу? Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 25 июлунда мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Бул мыйзамда мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу башкы максат. Тендер түшүнүгүн камтыган бир нече мыйзам актыларынан тендер сөзүнүн орду гана алмашып калбастан, анын алынып салынышы менен бир катар процедуралар жөнөкөйлөштүрүлдү. Коррупциялык жагдайларга жол бере турчу жабык иш алып барууларды, тескерисинче аларды ачык айкын көрсөтүү, тагыраагы мындай учурларга бөгөт коюу чаралары каралды. Жанагы бир булактан же болбосо барып келишим түзүп сатып алуу жагдайлары көбөйтүлдү. Буга чейин мисалы үчүн искусство тарабында, чыгармачылык тарабындагы товарларды же болбосо буюмдарды же болбосо китептерди, чыгармаларды сатып ала турган болсок, ошол тендер деп өткөрүп коюп, объявлять этип коюп туруп, анан ал жерде ким келет? Ортомчу фирма келет, посредник келет, же болбосо бир магазин ал жерден алып алган келет. Андан өзүнүн баасы болот. Бүгүнкү күндө биз кандай деп атабыз? Эгер завод өндүрүүчү, орусча айтканда товаропроизводитель, же болбосо ошол чыгарманын же болбосо ошол продукциянын автору боло турган болсо, биз аны объявлять этип жарыялап коюп гана ким келет, бизге ким алып келип берет деп посредниктерди күтүп отурбастан, ортомчуларды. Биз тескерисинче биз ошол биринчи өндүрүүчүгө барып, сенден алалы дедик, сизден алалы дедик деп туруп сапаттуу товарды, кызмат көрсөтүүнү барып өзүнүн келишим түзүп алып, жарандар, ошол керектөөчүлөр тендерге болгон көз карашы ушул жерден кескин өзгөрүп атат да. Мыйзам ошону ортомчуларды, жанагы бир күндүк фирмаларды ошол соода сатыкты кылып алып, кайра жаап кетип кала турган мүмкүнчүлүктөргө мындай бөгөт коюп, сапаттуу түздөн-түз өндүрүүчүдөн барып алганга мүмкүнчүлүктү түзүп берип атат. Буга чейин бир нече адамдын коштоосу менен тагыраагы ортомчулар аркылуу ишке ашуучу татаалдаштырылган тендер процедурасы менен бүгүнкү күндө мамлекеттик түз сатып алуулардын айырмачылыктары эмнеде? Эми иш алып баруу кандайча жүргүзүлөт? Иштин жүрүшүндө кимдер көзөмөл кылат? Бүгүнкү күндөгү мына мамлекеттик сатып алуулар процедурасы деп туруп киргизген бүгүнкү процедураларыбыздын ошол мурунку тендердик процедуралар дегенден айырмасы, эгерде сиз эки жолу ошол татаал продукцияны же болбосо мисалы үчүн мисал келтирип айтып кетейин, медициналык бир татаал бир оборудованияны да адамга диагноз кое турганда бираны биз эки жолу неограниченный кылып квалификациялык талаптарды коюп туруп өткөрдүк. Бир жолу өткөрдүк, эки жолу өткөрдүк, мөөнөттөрүн кыскартуу менен, азыр мыйзамда мөөнөттөр да кыскарган да. Эки жолу тең эч ким катышпаган болсо, биз үчүнчү жолу анда эмне кылабыз? Биз дүйнөлүк ошондой жакшы аппараттарды чыгарган завод производительдерди, завод өндүрүүчүлөрдү карап туруп эле биз аны барабыз дагы карап баасын, сапатын медициналык кызматкерлерге, медициналык мекемеге кайсыл туура келсе, барып андан түз сатып алуу келишими бар да. Эгерде мурун кандай болгон? Биз методдорду киргизип алганбыз, тендердик методдорду деп туруп, анан квалификациялык бар, ким арзан берет, ким келет, ким катышат деген. Ал биз сатып ала турган, бизге керектүү андан да сапаттуу завод производитель, завод өндүрүүчү Япониядан же Кореядан же болбосо Китайдан келе турган болсо, рентген аппаратын алып, ал келип катышпай калса, берки катышкандардыкы мынаныкы арзаныраак болду, мынаныкы эң жакшы болду деп ошону алып кала бергенбиз да. А бүгүнкү күндө биз эгер карап туруп, ошону салыштырып карап туруп, барып завод өндүрүүчүдөн барып түз сатып ала алабыз. Бүгүнкү күндө электрондук порталыбыз иштейт, өзүңүздөр билесиздер. Ошол кызматкерлерден эгер андай комиссия түзүлө турган болсо, мурун паланча, түкүнчө сен болуп комиссияга киресиң дей турган болсок, азыр кандай болуп калды? Азыр рандомдуу методом деп коет, жанагы ошол комиссияга кызматкерлердин бардыгы ошол списокто турат. Бирок кайсыл сатып алууга, кайсыл сатып алуу процедурасына кимдер ошол комиссия түзүлө турган болсо, кимдер кирип кала турганын эч ким билбейт.
компьютер, то есть портал автоматтык түрдө тандайт да. Белгилей кетүүчү жагдай. Жогоруда өзгөртүлгөн мыйзам эл аралык уюмдар тарабынан ишке аша турган долбоорлорго тиешелүү эмес. Алар өздөрүнүн бекитилген эрежелеринин негизинде ишке ашат. Негизги мыйзамдагы татаалдыктарды жоюу, процедураларды жөнөкөйлөштүрүү коррупцияга каршы күрөштүн бирден бир эффективдүү ыкмасы. Буга кошумча санариптик ыкмаларды толук киргизүү менен сатып алуулар процедураларынын кандай жүргүзүлгөндүгү тууралуу маалыматтар атайын сатып алуулар порталында мыйзам алкагында кабыл алынган укуктук нормативдик актылардын негизинде жыйынтыктары жарыяланып турат.